АКШнын Юта штатында катталган селден 16 киши каза болду. Алардын арасынан көпчүлүгү жаш балдар менен аялдар. Ошондой эле дагы 3-өө дайынсыз болууда. Күбөлөрдүн айтуусунда бул ирет жыл сайын ушул мезгилде нөшөрлүү жаан коштогон селден айырмаланып, суу агымы болуп көрбөгөндөй күчтүү келген. Селдин көлөмү өтө ылдамдык менен көтөрүлдү. Мен буга чейин мындайды көргөн эмесмин. Сел абдан катуу келди. Кырсыктан туристтер көп келүүчү Улуттук Сайоон багында 4 киши набыт болду. Өтө коркунучтуу көрүнүш болду. Туристтер жамгыр нөшөрлөп жатканда эле тынчсыздана башташкан. Катуу келген сел Аризонанын чек арасынан 30 чакырым аралыкта жүргүнчүлөрдү ташып бараткан автоунааны да агызып кеткен. Унаада 10дон ашуун аялдар менен жаш балдар болгон. Алардын 3-өө гана тирүү калды. Абдан суук болчу. Унаага жакындап барсак, кичинекей бала туруптур. Ал мага жардам берген келдиңерби деп сурады. Ооба деп жооп бердим. Бул видеону жергиликтүү жашоочулар терезеден тартып алышкан. Кийинчерээк полиция ал унааларда адамдар болгон эмес деп билдирди. Аябай кейиштүү окуя. Мен да энемин, менин да балам бар. Мындайды карап чыдоого болбойт. Ар жылы сел жүрүү Ютанын жашоочулары үчүн көнүмүш окуяга айланган. Бирок метеорологдор бул ирет суу ташкыны 100 жыл аралыгында болуп көрбөгөндөй катуу келгенин маалымдады.